2020 жылдын 15-17 ноябрларында Facebook социалдык тармагында Бакай Кашкарбаев аттуу колдонуучунун баракчасына бийлик өкүлүн коркутууга же ага карата зомбулук көрсөтүү жөнүндөгү видео тасмалар жарыяланган. Тактап айтканда 2020 жылдын 15 ноябрында Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Бакай Кашкарбаев өздүгү аныкталбаган адамдардын тобу менен Ысык-Көл облустук прокуратурасынын бөлүмүнүн башчысына карата коркутуу жана зомбулук көрсөтүү туурасында видео билдирүүлөрдү жасап, анда ал жалпы элди көтөрүлүүгө, прокуратура кызматкерин башын кесүүгө, жанчууга, тиштерин талкалоого жана көздөрүн чукууга чакырган. Андан кийин 2020 жылдын 16 ноябрында жогорудагы белгиленген адам Ысык-Көл райондук сотунун төрайымынын иш бөлмөсүнө жалпы эрежелерди бузуу менен кирип барып, атайылап провокация кылып, сот арачылары менен кайым айтышуучуларга түшүп, Жумаев аттуу судья менен жолугушууну демонстрациялык түрдө талап кылган видео тасмасы жүктөлгөн. Мындан сырткары 2020 жылдын 17 сентябрында Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык сотунун административдик сотунда жалпы тартип бузуу жоруктарын уланткан видео билдирүүнү таратып, анда ачык түрдө Ысык-Көл облустук сотунун судьясы Алмаз Апышевке жана Ысык-Көл облустук прокуратурасынын бөлүмүнүн башчысы Нышановторго карата коркутуу жасаган. Катталган медиа файлдарда Бакай Кашкарбаев өзүнүн кыймыл-аракети менен мыйзам боюнча мамлекет тарабынан коргоого алынган жогорудагы адамдардын өмүрүнө жана саламаттыгына реалдуу коркунуч жараткандыгы аныкталгандыгы эске алынып, 2020 жылдын 25 ноябрында аталган фактылар боюнча анын үстүнөн материал Жазык кодексинин 355-беренеси же башкача айтканда бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук менен Кыргыз Республикасынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.